Сиздин айтып атканыңызды эстеп атып мынтип атам. Мен азыркы учурда мен да декреттемин. Кызым 1,5 жашта. Анан аны көрүп алып, декрет чектөө эмес, декрет тескерисинче өстүрөт деген нерсеге көзүм жетип атат да. Сен баланы көргөн сайын өсөт экенсиң да. Анын жаңы дүйнө таанымдарын көрүп, ушундай турбайбы? Дүйнө көрсө жашыл өңү да бар турбайбы? Мындай турбайбы? Анткени бала ар кыл жерден жакшы нерсени көрөт экенсиң, ошол нерсени байкап каласызбы? Ооба, мисалы, сиз айтмакчы, бала чоңойткондо көп ойлойт го. Мисалы, декретте отурганда үйдө аялдар умтуп кетет, өзүн таштап жиберет. Анан ушундай болот да, ар бир эле айымда болсо керек. Үйдө отурганда баягы замандан калып кетип аткандай болуп, элдин баары болуп кетип эле, бул эле артта калып аткандай болуп, анан баары байып кетип, бул эле балага байланып эле. Мен ушинтип башкалар ушу бизнес кылып атат, башкалар иштеп атат, башкалар өздөрүн карап, сонун кийинип атат, башкалар башка жакта эс алып жүрөт деп баягы эле соц тармакта бул бирөөнүкүн көрүп эле баары бир неме нафс ойноп баштайт да бул жердечи. Анан нашүгүрчүлүк башталат. Мисалы, шүгүр кылбай баштайт да жашоо. Айтайын дегеним, үйдө отурган айым, бала чоңойтуп аткан аял биринчи эң алгачкы эле эмизген ар бир тамчы сүтү үчүн соопту жыят. Ар бир түнү үчүн, уйкусуз өткөргөн түнү үчүн эбегейсиз чоң сооптор жазылат. Балаң менен өткөргөн ар бир мүнөтүңө сооптор жазылат. Балаңа берип аткан тамагың, жасап аткан тамагың, аны жуунтуруп атасың, тырмагын алып атасың, чачын тарып атасың, ар бир нерсеге сооп жазылат. Ошон үчүн мисалы, бул мечитке барып монтип иш чара өткөрүп атыптыр, анан бул биякта моундай сооп иш кылып атыптыр, анан бейбечараларга жардам берип атыптыр, мен дагы ушинтсем деп, мисалы, үйдө отурган аял башка бирөөнү көрүп айтышы мүмкүн да. Бирок айтар элем, айымдар, үйдө отуруп бала чоңойтконду биз уже эле соопту жеп атабыз да, Аллах насип кылган болсун, Кудай буйрса. Анан бул Аллахтын сөзү да. Сен ар бир бала чоңойтуп аткан, сен биздин эң алгачкы милдетибиз бул энелик парызыбыз. Биз аял болуп жаралгандан кийин биздин эң биринчи милдетибиз бул эне болуу, балдарды тарбиялоо, балдарга кам көрүү, балдардын курсагын тойгоз, балдарды кара, мисалы, чоңойт, аны тарбияла. Бул эң биринчи биздин парызыбыз. Ушул үчүн жооп беребиз биз. Балабыздын тарбиясы үчүн жооп беребиз. Анан көчөдөгү бирөө үчүн же бирөө кылып аткан жакшылыгың үчүн эмес, жок, балаң үчүн жооп бересиң. Ошон үчүн айтайын дегеним, баланы өстүрүүдө сен өзүң баягы тарбиялоодо, баланы тарбиялоодо адам өзү тарбиялуу болуш керек да. Мисалы, сен өзүңдө жок нерсени сен ушундай бол деп айта албайсың да, себеби сен балаңдын күзгүсү болосуң да. То есть сенин күзгүң болот бала. Сен ким болсоң, бала ошентип чоңоет. Үйдө көргөн, мисалы, арак ичилген үйдө бала стакан менен ойнойт деп коет. Намаз окулган үйдө бала жай намаз менен ойнойт дейт да. Анан сыңарындай үйдө атмосфера, аура кандай болсо, үйдө ата-эне кандай болсо, эне кандай болсо, кыз дагы, уул дагы ошо көрүп чоңоет. Анан баягы уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп коет го. Үйдөн эмнени көрсө, эртеңки күндө коомчулукка сен ошол инсанды, ошол адамды тарбиялап туруп коомго кошосуң да. Ошон үчүн эненин бирден бир чоң милдети коомго пайдалуу инсандарды тарбиялоо.